мамлекетибиздин экономикасынын начарлыгынан ушинтип ар кандай 7 областтан келип ушул жерге чогулуп 2004-жылы ар кандай адамдардан сатып алып ушул жерге отурукташып калганбыз. 12 үй бүлө жашайбыз. Деген 2005-тен бери жашап атабыз. Тазалыкты да төгөбүз, бир сомун калтырбай, суунукун да төгөбүз, электр энергияныкын да бүт төгөбүз. Мо 2023-жылдан бери 5-хазайын болуп эле Бекболот Сартмырзаевич деген бала келип эле коркутуп, үркүтүп, жолубузду тозуп, балдарыбыз ойной турган кичинекей чаканча площадкабыз бар. Андан бери тозуп эле мисалар чакырсак эле шуманы билесиңби, шума деп эле коотуп келет. Балдарыбыз ойноп чыкса дагы шираңар чагам киргиле деп. Нурислам сени ашат сөгөт абы. Я, сөгөт абы. Үйлөрүбүзгө чейин келип атат, коркутуп атат, үркүтүп атат. Бизди баса албай калдык. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, ушу сиздерден суранып кетет элем. Ушул жерлерге документ чыгарып берсеңиздер, эл катары өтө суранып кетебиз. Арбаңыздар, урматтуу 101 медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Дордой базарынын ылдый жагы, айлама жол, ошонун ылдый жагында турабыз. Ушул жерде турган 12 үй бүлөнүн көйгөйүн бүгүн чагылдырып беребиз. Кыргыз элибизде жыргаганман жылкычы болуп турмун деген сөз бар эмеспи? Ошентип 2004-2005 жылдары сатып алган жерлеринин 2023-жылы 5-эси пайда болуп, азыр күндө ушу 12 үй бүлө, жалпысынан 86 адам соттон баштары чыкпай жерлерин, үйлөрүн талашып беришет. Мына ушул көйгөйдү бүгүн сиздерге кенен чагылдырып берели деп отурабыз. Ушул тургундардын ой пикирлерин, кайрылуусун сиздерге айтып беребиз кенен. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бар алдыда. Мынакей бул азыркы соттошуп жаткан жарандардын адвокаты Улук Жайчиев агабыз. Ушул көйгөйдү түшүндүрүп кетсеңиздер. Бул элдер 2004-2005 жылдары сатып алып атса, баягы ишеним кат мененчи, анан келип ишенип, кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Үңкүрдө болсо үйүң дейт. Деп келушер келип үй бүлөлөрүн салышып күн көрүп атса, 2023-жылдан баштап бир 5-эси пайда болуп, кайра соттошуп, жери тартып алам же кошумча акча бергиле деген сыяктуу сөздөр бар экен да. Ушулардын чоо жайын тактап кетсеңиз. Мен коомдук жактоочу Улукбек Анарбаевич Жайчыбеков болом. Мына ушул 12 үй бүлө мүчөлөрү бизге кайрылып, ушундай адилетсиздик бир башкача бир бизге басымдар болуп атат. Үйлөрүбүзгө чейин келип атат, коркутуп атат, үркүтүп атат. Бизди баса албай калдык, башка болуп калды, үйдө тынчтык жок дегенинен булар менен келип сүйлөшүп баар алсак, 2004-2005 жылдары алынган жерлер, салынган үйлөр, жашап аткан балдар, ал кездегилер азыр 20-га чыгып калыптыр. Анан кийин ошол убакта бир жогорку кеңештин депутаты болуп жүргөн Элмира Жумалиева деген айымдын лескосто иштеп тургандабы, ошол кандайдыр бир ушундай себептер бар экен, ошолор менен алынып, анан кийин ошол бойдон күтүп, жүрүнүп бул жерде же келип буларга эскертүүлөр болгон эмес, же башка. Анан мына ушунча жыл өткөндөн кийин булардын тынчтыгын бузуп, булардын чуркабаган жери жок экен. Бардык жакка кайрылышып, байкуштар өтө оор акыбалга кабылган. Анан айласыздан баягыдай эле азыр адат болуп калгандай Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго жана Камчыбек Ыдырышаевич Ташиевке кайрылууга туура көрүп атабыз. Себеби көйгөй түшүндүрүп кетсеңиз, эмне болуп атат? Документтер бүтпөй атабы же чыгып кеткиле деп атабы, сүздүрөбүз деп атабы, эмне деп атат булар? Булар эми баягы эле мурда болуп жүргөндөй биздин Бишкектин тегерегиндеги көп андай жаңы конуштар бар. Ошолор сыяктуу эле бул жерлерге отурукташкан. Булардын баары басып алган эмес, бирөөлөрдөн алып алган. Алар айткан, кадимкидей документтер буйруса бүтөт, башка болот деген. Ошол ишенип эле үй салышып, бала чакасын багышып, турмуш жагдайын көрүп жатышкан, тирлигин кылып аткан. Анан Улукбек мырза, баягы амнистия болуп жерлерге көбүнө документ берилбеди. Миңдеген адамга документ берилди да. Фундаментиң болсо, акыркы мисалы 2020-данбы же 1 жылмы же 2 жылдан бери салынган үй болсо, амнистия жарыяланганга чейинчи сага документ беребиз деп айтылып, далай адам албады. Эмнеге булар кирген жок? Булар дагы ошону угуп, сүйүнүшүп, чуркашып аракеттерин кылган экен. Эми баягы ойлору бир багытта болбой жатат да. Ортодон булар чыгып алып, бул жер биздин жер, көчкүлө деп 12 үй бүлөнү бир капталдан тынчын алып атат да. Анан булар чуркабаган жери башка калбай калыптыр. Анан мен ойлойм, буларга ошол жанагы 5-чи
жердин ээсиминде 5-чи адам келип атат. 5-чи жердин ээси экен да. Ошолор келип эми буларга жолтоо болуп атат да. Булар болбосо тынч жашоодо болсо, эч ким тийишпесе, эч ким талашпаса, жанагындай качанкы бир 20 жыл мурда кагаздарды алып чыкпаса, булар өзүнүн аракетин кылып, кайрылчу жерге кайрылып, эл катары, балким элдин эң акыры болсо дагы документтерин жасап алмак беле деген ишеним бар да. Бир тоскоолдук бар экен да түшүнгөнүм боюнча. Тоскоолдуктар ошол мынакей жанатан бери ушу чогулган элдин көйгөйү ошол тоскоолдук менен бирөөлөр талашып атат. Бир байлар, бир акчалуулар. Крышалары бар экен деп уктум бөйдө. Крышалары бар экен деп мына өздөрү айтышып атат. Бирөөлөргө таянат экен, мени минтип коем, антип коем деп коркутат экен. Анан айтайын дегеним, булардын антип коркутпаса, башка кылбаса деле, булар жана мыйзамды сыйлаган жарандар. Бардыгын түшүндүрүп айтып берип, башка кылып, бир багытта, бир нукта иш алып барса деген оюм да. Эми өзүнөн сурасак, саламатсыздарбы? Assalomu alaykum aka. Эми ушул көйгөйүңөрдү уктук. Кенен чынын айтып берсеңер, эмне болду эле? Кандай болду эле? Качан бул көйгөй башталып кетти? Эмнеге 20 жыл бою документтер бүтпөй келген? Менин атым Мырзахмат Тешебаев. Ушул айылдын көчө башчысы болом. Уюштуруучусу мына жакшы жаман нерселерди. Биздин ушул 2004-жылы ушул ички миграция мамлекетибиздин экономикасынын начарлыгынан ушинтип ар кандай 7 областтан келип ушул жерге чогулуп 2004-жылы ар кандай адамдардан сатып алып ушул жерге отурукташып калганбыз. 12 үй бүлө жашайбыз. Жалпысынан 70-80 киши жашайт. Арасында кары картаңдар, майыптар бар. Биз ушул жерде азыр 17-18 жыл жашап күн кечирип келебиз. Балдарыбыз окуйт, көпчүлүгүбүз иштейбиз. Ошол биздин 2004-2005 жылы биз менен катарлаш болуп, ушул 870 Аламидин районунун Маевка айыл өкмөтүнүн 875 контурду ушул жерде 875 контурду Элмира Жумалиева деген ошол маалда Республика партиясында депутат болуп турган биз менен катарлаш 2005 жылы ал дагы сатып алган экен. Сен менен чогуу эле биз менен чогуу 2005 жылы сатып алган экен. Ошондо 2007 жылы бизди Элмира Жумалиева сотко берген. Ошол сотто биз барып адвокаттар менен Алиевдин өзүнөн көрсөтмө алганбыз. Сотко көрсөтмө берген Алиев. Ошол кезде төшөктө оор жаткан. Саткан адам Алиев Федли деген. Анын айтуусунда ал жер менин жерим эмес. Мен Элмира дегенди тааныбайм. Ага мен кол койгон, менин да колум эмес ал. Сатпактырдан да. Саткан эмесмин деп тасыкта берген. Ошол кагаздары сотто бар, бардыгы бизде да кагаздары бар. Ошонун негизинде биз соттон бүткөн дагы сот кароосуз калып кеткен ошондо. Элмира Жумалиева өз ишин кылып кетти. Биз уже бүттү, сот бүттү деп биз дагы беморал жашап калдык. Ошондо биз баягы мурдагы адамдардан алган распискалар, башкаларды дагы биз уже ойлодук, уже бизге калды жер деп. Себеби Федли айткан бизге, силер жашай бергиле, эл силерге жерди бердим деп ошондо айткан. Федли өзүнүн жазуусунда бар. Ошентип биз жашап калдык. 2007 өттү. 2021 жылы өзүңүздүн сиз президентибиз Садыр Нуркожоев сиз буйрук чыгардыңыз, ушул 17 жыл 18 жыл жашаган элдердин жерлери документтештирилип берилсин деп бардыгыбыз сүйүндүк. Мына Бишкек шаарында бүт тегеректеги жаңы конуштардагы бүт элдер мына азыркы күндө жыргап, жарыкта үйдө жашап, бала чакасы менен күн кечирип сүйүнүп, биз дагы ошол күндү күтүп атабыз. Мына былтыртан бери 3 жылдан бери биз барбаган жерибиз калбады. Соттошуп бизди мына 5-хазайын болуп 2021 жылы 23 жылы бир бала жерди ээси сатып алыптыр. 5-хазайын болуп. Алар аты жөн ким экен? Аты Бекболот Сартмырзаев деген бала. Биз буларды гос органдарды сотко берип СМБга, РОВДга бүт кайрылдык. Алар кайрылуубузда мамлекеттик каттоо регистрация гос регистринин адамдары эч кандай бул жердин жер үстүнө келбей эле жерлерди ал жактан эле отуруп алып столдун үстүндө эле сатып бириге бир оформление кылгандыгын текшерип бериңиздер деп кайрылдык.
алардын жообу бизге келди, жоопторун алдык. Ал жерде эч кандай Эмне деп жооп берип атат ал? мыйзам бузуулар болгон эмес, бүт закон ченемдүүлүгүндө сатылган жерлер деп. Ошондой жоопту алдык. Аламидин акимиятыга, Чүй областынын губернаторуга чейин былтыр каттап документтерибизге чуркап жүрдүк. Алардын жообу бир гана силердин жериңердин үстүнөн поезд жолу өтөт. Ошону кошсаңыз, поезд жол дегенде мояктан поезд жолу өтөт бекен? Ошо биздин азыр бизге документ бербей жаткан себеби, эң биринчи себеби ошол. Силердин жериңер үстүнөн поезд жолу өтөт деп ошонун негизинде документ берилбей жатат. Мына могу жерденчи 20 метрден алып турган үйлөрдүн документтери бар? Бар, красный книгалары бар. Ана ушул А жер бизден нар жактагы айылдыкыда красный книгасы бар. Муну алдыдыкы да бар. Катардагы моулардыкыда красный книгалар бар. Могу үйдөн баштап дальше. Ошол акимияттын жообу бизге поезд жолу өтөт, силерге документ берилбейт деп эле ошол эле шылтоодо айтып атат. Ушуну кайра Сурадыңар ошол жаныбыздагы баарына кызыл китепте кичинекей жерден кантип поезд жолу өтөт десеңиз. Эмне? планда бар поезд жолу өтөт деп эле башка жооп бербейт бизге. Акимби? Кирсек кабыл албайт. Аламин районунун акими? Аламидин районунун акими. Теталиев Өмүрбек, жана замы ошол эле жоопту берет бизге. Поезд жолу өтөт деп. Ошонун негизинде анан биздин жана 5-чи сатып алган хазайыны бул жерде арестке коюп койгон, арестке. Ошонун негизинде документ ала албай жүрөбүз. Ушул 875-чи контурда жашап турган 12 үй бүлө, 70-80дей адам киши президентибиз Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылабыз. Ушул биздин көйгөйүбүздү өзүңүздөр көзөмөлүңүздөргө алып чечип бериңиздерди суранабыз. Жана ушул бардык документтерди өзүңүздөр текшерип кылдаттык менен бизге окшободу дагы. Чөчө кайрылып айтыңыз. Ушундай эле кайрылып бериңиз, карап бериңиз, чечип бериңиз деп эл катарды. Ошол биздин Кыргыз Республикасы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев ушул 875-чи контурда жашап турган ушул элибиздин көйгөйүнү өзүңүздөр көзөмөлүңүздөргө алып биздин маселебизди чечип берсеңиздер биз сиздерге кайрылабыз. Рахмат. Анан да бир нерсе болду, адвокатыңыздар айтып кетти. Бир коркутуу үркүтүүлөр болот экен, үстү жакта бир крышалары бар экен деп да сөздөр жүрөт экен да, азыркы 5-чи сатып алган ээсининчи. Ушундай сөздөр болду беле, коркутуулар болду беле? Бизде коркутуу үркүтүүлөр бул жерге келип биздин даже мыйман коноктор келип башка машиналар көчөбүзгө киргенде ошолорду киргизбей жолдорубузду тосуп коркутуу үркүтүүлөр болду. Жолду тосуп алган тетигин. Сатып алган кишинин. Жолду тосуп бетон менен, трактор менен алып келип. Менин көчөм. Ровуду, милицияларды чакырдык. Алардын крышасы чоң окшойт. Бирдеке документин, бир фамилияны айтып коет. Алар тезинен ровуду, бүт милицияларды эле аларга чара көрбөдү. Жолдорубузду тосуп бизге коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат. Аз деле болуп келатат. Азыр жок. Мына 3-4 айдан бери Кудай буйрса тынч жашап атабыз. Бирок буга чейин болуп келген. Буга чейин болуп келген. Үстүндөгү крышалар ким экенин айтышпайбы? Жок, буларды айтпайт. Биз өзүбүз ошентип ойлоп атабыз. Себеби барган жерде ошолор тарапка чечип коюп атат. Бүт маселени ошолордуку туура, алардыкы туура деп чечип коюп атат. Алар 23-жылы сатып алса, биз 17-18 жыл жашасак, биздин бир сөзүбүз дагы эч ким кабыл алган жок. Ошон үчүн сизге кайрылып жатабыз, президентибиз. Ушул маселени өзүңүз кылдаттык менен текшерип, госрегистрларды текшерип, ушу жерибиздин 875-чи контурдун тагдырын сиздин колуңузга тапшырдык. Тозуп алгонго айтканчы. Бекболот деген бала, ошол жанагы 5-чи ээсимин, жердин ээсимин деп сатып алган бала. Ушул жерге келип алып биздин тынчыбызды алып бир топко чейин кыйнады. Даже керек болсо могу жолду лента менен тосуп алган. Ал көпкө чейин турду. Короче, ушул жерде Канча гектар могу жерде? Канча сотик? бул жерде деген почти 1 гектарга жакында 90 сотик экен. Ушул жер меники деп жолдон бери тосуп алган. Жолду объезднойго лента тартып өзү эле билип. Жаннанбы? Өзү эле билип. Могу кичинекей көчөбүздүн башын тетиги жерде бетондор жатпайбы? Ошол бетондорду трактор менен келип туруп тоскон. Биз машина менен кирип чыга албай калганбыз. Анан айтсак, эмеге бердик, милицияларга бердик, ушундай кылып атат деп. Алар келди дагы, тигил өйдө жагын айтты окшойт.
алар оба болуп эле эптеп бизди жөн жайга салып эле акырын өзүнүн ич араңарча чечишкиле, анткиле минткиле бул бек болот может жерди силерге сатат деп. А биз эмнеге андан сатып алабыз? Биз деген бул жерде 20 жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде сатып алып өзүбүз башка бирөөлөрдөн. Анан жашап атсак биз кантип ошого кайрып сатабыз? Онча эмгек кылып кичинеден үй куруп алдык. Мына үйлөр үстүндө карасаңар. Электричество кандай болду? Ким киргизди? Өзүң киргиздиңби? Суу электристоону өкмөт киргизип берген. Ошо кандай төлөп келесиңер ошол? Биз ошол 2005-жылы жогорку кеңеш депутаттарга кайрылып, Бейшенбек Абдыразаков деген депутатка кайрылып, ошол жардам менен көчөбүзгө свет киргизгенбиз, суу киргизгенбиз. Азыркы күндө суу ошол 2005-тен бери жашап аткан квитанцияларыбыз бар, төлөгөн. Азыркы күндө интернетте полный түшкөн. Көчөбүз бүт интернет коммуникация жагы кирген. Болгон чечилбей аткан эле документ азыр. Чечилбей жаткан ошол документ балдарыбызды ушу документтердин жоктугунан, прописканын жоктугунан садиктерге, мектептерге бере албай жатабыз. Ошол эң биринчи көйгөйүбүз ушул бизге документ чыгарып, ушул документ берсеңиздер, биз балдарды пропискага отургузсак жакшы болот эле. Анан баягы Бек болот деген бала биздин ар бир сотикке Сүйлөштүңөр? Мисалы үчүн 4 сотикке сүйлөштүк. Келишимге келели деп мен өзүм баш болуп чакырып сүйлөштүк. Сотигине бир сотигине $4000 сурады. Ошондо ар бир үй бүлөдө 4 сотиктен болсо 16 канча болот? $16,000 ар бирибизден сурады. Биз 17 жылдан бери ушул үй бүлөбүздүн жалпы үй бүлөбүз мээнет кылып ушул курган үйлөрүбүздүн акыбалы ушул. Бизде андай акчаны көргөндөй эмеспиз. $16,000 ушул үйлөрүбүздүн акыбалы ушул күнгө чейин 17 жылда ушул даражага жеттик. Эгерде бизди сүрүп көчөгө чыгарып койсо биздин бара турган жерибиз жок. Кайра ушундай үй салуу үчүн дагы биз 16 жыл мээнет кылышыбыз керек. Ошондой убакытты биздин убактыбыз менен курулган ушул айылдар, көчө. Ар бир сотигине $4000 сурап отурду да? $4000 сурады. Көп жылдан бeri ушул жерде жашайм. Көп балалуумун. Bir үйдө 3 семьядан жашап атабыз. Бизге кыйынчылык, өзүбүз кыйналып отурсак, дагы келип акча сурашат. Анан биз ошончо акчаны бергенге алыбыз жетпейт. Көп нерселер адамдар келип эле коркутат. Утуру келип коркуткан кишиге эле акча бериш кыйын экен. Ошол мен айтарым. Бизге ошо жакшына жашап атканыбызда эч ким бизге киришпей, жерибизди талашпай, өзүбүз менен өзүбүз жашаганды жакшы көрөбүз. Алла Таалага баардыгыбызга тынчтык, аманчылык берсин. Балдар тынч болсун. Президентибизге кайрылып коебуз. Биздин президентибиз Садыр Жапаров бизге жардам берсин. Алла Таалага баардыгыбызга жакшылык атагысын. Биздин ушундай кыйналып жашап атканыбызды президентибиз келип чечип берсин. Көрүп, угуп бардыгын. Ар бир Кыргызстанда жашап жаткан ар бир карапайым үй бүлөнүн үйүндө тынчтык болгондо гана мамлекетте өнүгүү болот. Биз президентибиз сиздин саясатыңызды колдойбуз. Сиз ушул саясат менен баштадыңыз. Карапайым элдин үнүн угуш керек. Эл бийликтин башкы бутагы болду деп биз ошону угуп аябай сүйүндүк. Ошол саясатыңызды колдойбуз. Саламатсыздарбы, урматтуу жана Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге биздин кайрылуубуздун себеби биз деген ушул жерде жашап атканыбызга 20 жылдан да ашып калды. 20 жылдан бери ашып калды. Ошондуктан 2023 жылдан бери 5-казайым болуп эле Бекболот Сартмырзаевич деген бала келип эле коркутуп, үркүтүп, жолубузду тозуп, балдарыбыз ойной турган кичинекей чаканча площадкабыз бар. Андан бери тозуп эле милициялар чакырдык. Милициялар чакырсак эле шуманы билесиңби? Шума деп эле коет. Шумасын ким экенин ар бир болгон келин. Милицияларга айтабы шуманы билесиңби? Ооба. Анан бүт эле шума десе, шумасын ким десек, кишиңемде дейт. Аябай тим эле бир каттуу келет, аябай страшный каттуу келет да. Кемпир кесегибиз болобу, жолдошторубуз болобу, сен кимсиң деп эле аябай коркутуп келет. 89-жылкы кичинекей эле балдар өзүбүздүн эле тең уруктуу балдардай.
Анан могу жерде келиндерди баарыбызды ар бирибизге монтет сени менен отдельно сүйлөшөм, сени менен өзүнчө сүйлөшөм деп коркутат. Баарыбызда кыз бар. Мисалы мен деле жалгыз көчөгө баса албайм, коркобуз. Мен жолдогу кичинекей бутигим бар эле, ошону үйгө алып келип краның менен түшүрүп атсам, чуркап келди үйгө. Чуркап келип эле тиги крановщикти жаканан алып сүйрөп түшүп, сен эмнеге бериге алып келип атасың? Бул менин үйүм, бул менин жерим деп айтмай бек болот. 20 жылдан бери мен ушул жерде жашап атам да, кандайча сенин үйүң, сенин жериң болуп калат. Сен жерден жаңы эле чыгып калган көк чөптөй болуп атасың балам. Кой десем да болбойт. Мен ооз калгыс сөздөр менен да сөктү, видеого тартып да койгом аны баардыгын. Урушуп талашып атып, араң бутигимди эшигиң астына түшүрүп калдым. Анан баардыгыбыз деле ушинтип коркутуп келет. Балдарыбыз ойноп чыкса дагы шираңар чагам киргиле деп лента тартып алган, объезднойго дагы могу жерди да тозуп атканда ушу милициялардын жардамы менен кайра араң аштырганбыз. Кички площадканы берге тозуп алып, бул жерде тозуп алып. Ушул жерди тозуп алып, контейнер коюп, офис кылмак экен ал. Кайра саткангабы? Анан ар бирибизден деген сотухуна $4000 сурап атат. Биз доллардын, $100 да кармап көрө элекпиз чындап келсечи бул жашоодо. Сом менен эле баягы эле карапайым эле жашоодо жашайбыз. Бирөөбүз тачка сүйрөйбүз, бирөөбүз көчө шупурабыз, бирөөбүз дордойду тазалап келебиз. Ар кандай нерсе, ар кандай жакта эми биз гос жумушка да эч ким албайт, документибиз жок. Балдарыбызды окууга киргизе албайбыз. Жакын арада келиндерибиз төрөйт, аларга кандай справка алабыз. Окууга кирбей калган балдарыбыз дагы бар, справкалары жок. Ошо аябай эле кыйналып турабыз. Ушу урматтуу Садыр Жапаров бизди келип ушу жеринен бир таанышып, ушу могу жогору жактагы байларды эле айтып кетип атат, байларды айтып коркутуп кетип атат. Андан эмне чоң машиналар келсе, андан коркобуз көчөбүзгө кирсе. Эмне болуп кетти? Эмне болуп кетти? Глейген жа бек болот деген бала колуп тойгон жиптер менен келет. Эми баарыбыз да деген баары балдар менен келет, бүкүлдөгөн балдар менен. Охрана кылып бир баласын ушул жерге коюп койгон, эртеден кечке бизди охрана айтет. Ошол эле кечке басып, карап. Ооба, охрана айтет, бизди кайтарат баары. Эмнеден кайтарат силерди? Машина кирбейт. Ана стройка кылбагыла. Стройка кылбагыла, бул менин жерим. Кайрылсаңар баягы эле ушулма. Ооба. Анан тетиги Аламидин тиги немеге, Маевка айыл өкмөтүнө бардык. Ким эле аты? Телмеле үчүндө тур. Бекжан байкеге бардык. Жанагы ким Жодар байке, Урустан байкелерге бүт баарына бардык. Мына чыгат, мына силердики дайым болуп калды, силер истен газетага чыгасыңар. Чыдап тургула деп эле кайра эле алдап кетирет. Болгон жерге бардык, жанагы илгерки көмүлгөн язва, анан карасаң тигине мындай документтердин баарын миң куб, син куб мүрзө болгонбу, болгон эмеспи деген жерлерге чейин бүт лабораторияга барып текшерип алар бүт бардык. Ушул жерибиз таптаза чыкты, баардыгы таза чыкты, документальный. Анан эле тиги немеге барабыз, акимиятка, Өмүрбек Тайталиевке барабыз, барсак эле, ой силердикини каралат, азыр каралат деп коет, башында ошентип жүрдү. Андан кийин эле кайра барып эле биз талап кыла баштадык. Талап документ бериңиз, эмнеге эле бизди артка түртүп атасыздар деп барсак деген неме дейт. Силердин поезд өтөт эле дейт. Акыркы точкасы ушул болуп атат, поезд өтөт эле. Анан биз айтабыз, ошол эле 12 үй бүлөдөн эле минтип эле поезд кольцовый боло береби? Мына бул жерде 10 метр биягыбыздыкынын кысыл китеби, ошо токтомдору бар. Биягыбыздыкынын кысыл китеби, токтомдору бар. Акжар айылы. Акжар айылы. Бул жерде кимдин кызыкчылыгы үчүн эле 12 эле үй? 12 эле үй. 12 үйдү дагы, биягы Свердлов районуна, жак Маевка. Ушул эле жүргөнбүз мурдачы. Мына биз деген 2005тен бери жашап атабыз. Тазалыкты да төгөбүз, бир сомун калтырбай, суунукун да төгөбүз, электр энергияныкын да бүт төгөбүз. Бүт ошол кагаздарыбыздын баарын бүт чыгарып документальный топтоп койдук. Болгон жер жа 1000 кубка барасыңар, анан язынный жерлер тиги бу деген бүт лабораториядан чыгарып келдик. Бүт документтерибиз колубузда. Силер кандай болсо, могуларга эмне көргөн анда? Ошо просто эле бизди артка тартып атат. Бир эле кишинин кызыкчылыгы болуп атат бул жерде. Бек болоттуку, анан жанагы шума дейт, шумаң ким десек, ишиң эмне деп мондай аябай оскорблять этип, жаман сөздөр менен сөгөт. Окуганыңар барбы? Бийликте аябай күчтүү бир бекем. Айтыштан деле коркобуз. Чынын айтканда коркобуз. Угабыз, билебиз, коркобуз. Чынында коркобуз. Биз алсыз элбиз, кандай кылып коет, алда кандай болот. Балдарыбыз жаңы чоңоюп келатат, ар бирибизде кыз кыркым деген бар, заманы заат бузулду, биз коркобуз. Если бир нерсе болуп кетсе,
мен могу камеранын астында да айтып коеюн, бир нерсе болуп балдарыбызга же кыздарыбызга же жолдошторубузга же өзүбүзгө бир нерсе болсо биз Бекболоттон гана көрөбүз, башка эч кимден көрө албайбыз. Анткени себеби деген канча деген милицияларга бардык, тетиги аким Ровдуда канча күндөп түндөп да жүргөн күндөрүбүз болду. Даже деген монтет милицияларга кирип алып туруп, моулардын Бекболот өзү милицияларга неме берет, тапшырма берет. Тапшырма берет. Кайсы райондун милициялары? Мо Аламедин Ровдусунда мына баарыбыз акып түндөп күндөп жүргөн кездерибиз болгон. Анан Эмнесин алып берме. эмне отурасың, могу ар кимисинин данныйларын бер, мага мен отдельно сүйлөшөм. Эмне отурасың деп милицияларды башкарат. Биз азыр ондай жашап. Анан биз да ызаланып айтканбыз ошол жерден. Милицияларды уже милицияларга деле таарынып айттык, эмнеге силерге приказ берип атасыздар, эмне биз сыяктуу эле карапайымдай эле эки жакты тең карабайсыңарбы десек айткан неме деп. Алар деле биздин сөзүбүздү укпайт да, мындайча айтканда. Откасной бере берет, откасной бере беришет, откасной бере берет. Өздөрү деле уялбай калды. Жана Бекжан Байкелер, Бекжан Байке, жанагы ким эле? Жоодар, бүт ушу Өмүрбек Тейталиев деген, анан ошонун бир зам орун басары бар экен, улгайып калган кишиге чыктык, айылабыз кетипчи, немесин таппай, чоңун таппай чыктык, сакалдуу киши айтты. Ал кичине бизден кабары жогураак окшойт, улгайып калган киши экен. Анан чыгып чындыгында бул немеде азыркы жарыкчылык жашоодо 12 түтүн эмес 10 миллиондогон түтүндөр басып алган. Бүт баарына Садыр Жапаров деген неме берип атат, акча. Ама эмнели документ берип атат. Берди го эми. Акчаңарды топтоп, тиги ошо сотукуңар же кысыл китебиңерге акчаңарды топтоп албайтсыңарбы? Эмне жүрөсүңөр? Комиссияга илиндиңер да силер деле эл катары деди. Ошо биз сүйүнүп, чыгат экен деп документ топтосок эле ушу 5-казайны болуп, эмнеле? Бекболот Сартмырзаевдин агасынын наамында 5-казайын болуп ошол киши келди. Анан биз дагы талап кыла баштадык. Ай сенин наамыңда эмес бул китеп десек, мен доверенно салып алыптыр, агасы доверенность берип коюптур көк китепкечи. 100 миңге сатып алыптыр. Ал көк китептин баардыгыбызда бар, көк китеп 100 миң сомго сатылып алынган жер экен булчу. Анан негизи чындап могу документальный 100 эле миң сомго сатылып. 100 миң сомго эле сатып алды. 100 миң сомго А силерден сотугуна 4 миң доллар сурап. Бизге сотугуна 4 миң доллардан сурап атат. Анан биз деген билбейм кандай жашоодо жашап атабыз. Элдин баары миллиондогон элдер алды документтерди, ушу кымдай 12 түтүн карапайым аябай эле кароосуз калып кеттик. Чоңдордон да ушу аябай суранат элек, көптөн көп суранат элек. Жана Эрлан Кукулов келсе да аябай жакшы болот эле ушул жерге, жеринен көрүп, миң уккандан көрөкчө бир көргөнүң артык дейт. Ушул жерге Садыр Жапаров келсе деле, Камчыбек Ташиев келсе деле ушу кучак жайып тозуп биздин шартыбызды көрсөтөт элек. Көптөн көп суранабыз. Ушу Садыр Нуркожоевич президент болгондо аябай сүйүндүк эле. Немеде кыйналып жүргөн кездеринде да аябай защита кылдык эле баарыбыз тең бир колдон. Ушул байке чыгып кетсе экен, ушул байке ак иштеп берди эле, тиги бу деп Кудай жалгап эле президент болуп калды. Президент болгондо ыйлаган күндөрүбүз да болду, сүйүнгөнүбүздөн. Сүйүнүп, аябай жакшы болду деп Садыр Жапаров байке деле түшүнсө керек эми. Жоготуулар деген кыйын. Биздин деле арабыздан ошондойлор болуп атат, андай адамдарыбыз толтура берди. Ошолорго карабай эчтекебизге балдарыбыздын даже мектеп, сектеп, тияк бияк справка ала албай калдык. Өлгөн тууралуу да справка ала албай калдык, төрөгөн тууралуу справка ала албай калдык, окуй турган тууралуу справка ала албай калдык. Бизде эч жерге кара албай калдык биз. Бизде эч ким карабай койду. Аралча дейин десең дагы болбойт го, бул кым мына момчо үй жашап атсак, таманакы маңдай терибиз менен ушу туалет курганга деле канча сом кетет азыр кымбатчылык убактачы. Ушул эптеп тырышып, ырмайып-чырмайып, 2ден комната, 3ден комната салып алып, бир үйдө 2 семья жашайбыз. Мисалы менин үйүмдө 2 семья жашайбыз. Бул апаныкында 3 семья жашайт. Буларда 2 семья. Бул эженикинде болсо 3 семья. Ошо инвалидтерибиз да бар арабызда. Бул эженикинде дагы балдар үйлөнгөн. Колубуздан келсе ошо үйлөнгөн балдарыбызды бөлүп койгонмокпуз да. Акчабыз болгондочу. Андан дагы биз өтө суранып кетет элек Садыр Нуркожоевичтан. Ушу бизге документ берип койсо, мына биягыбыз 10 эле метр болуп турат. Бар тегерете бүт баардык жерде кысыл китеп бар. Түндүккө киргизип койду. Түндүккө киргенде документиң жок. Түндүккө да кабыл албайт экен бизди. Эчтеке отурабыз, карообуз. Мисалы мен скоро келиним төрөйт. Ага каяктан справка алам. Балдарым уже окуудан калып атат. Чоң студент балдарымды бирөөнүкүнө жалдырап акчасын төлөп аяка немеге коюп атабыз, пропискага. Ушу биз аябай эле кара албай калдык бул жашоодо. Барысы эле бирдей көйгөй, бирок мен
35 жашта инвалид кызым бар. Өзүм пенсияга жаштан өтүп кеттим. Жалгыз бой энемин өзү. Пенсияга чыгайын. Пенсияга чыгайын пропискам жок. 4 балам бар, 4 тең, 3 тең балалуу чакалуу квартирада жашайт. Ушу инвалид кызымдын пенсиясы менен гана жашайм, 6000 менен. Ошол баарысын көйгөйүбүз бирдей да. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, ушу сиздерден суранып кетет элем. Ушул жерлерге документ чыгарып берсеңиздер, эл катары өтө суранып кетебиз. Жүрөгүңүздөр тынчыгы. Ооба, жүрөгүбүз тынчыгып. Бир башка машина чечип берсин деп атасыздар го. Башка ооба, документ эле бизге, документ эле ошо. Деген жоготуп берсе эле болот эде бизге. Бекболот менен кошо Балдарым деле ар жерде пропискада турат. Ал үйлөр сатылып кетет, кайра чыгып кетебиз. Жокпуз да пропискада кыскасы. Ушул эмне дейсиз жана? Бекболот менен катар айыл өкмөттөргө, квартальныйларга, алам үйдүн роудыларды биз арыз жазган кишилерге бардыгына чара көрүшүн талап кылабыз. Себеби суранабыз ошонучу. Себеби бүт бардыгы Бекболотту жактайт. Эч карапайым элди колдогон эч ким жок да. Илгерки система кайрылып жүрүп атат да. Ооба, ошондой. Президентибиз аябай жакшы иштеп атат. Камчыбек Ташиев да жакшы иштеп атат. Биздин ошого жетпей жатат да, ошого биздин үнүбүз жетпей жатат өйдө. Өйдө жакка жетпей жатат. Негизи чындап эле өйдө жакка жетпей, акыйкатсыздык болуп жатат бул жактачы. Өй жакка жеткизбей эле бер жактан Аламидин болобу, Свердлов болобу, Маевка болобу, кайсынысына барсак деле өй жакка жеткизбей эле бер жактан жаап туруп, озусту жаап коет дагы. Отказ берет, болду, ошол боюнча нары чыга албайбыз. Эч жакка, өйдө жакка үнүбүз жетпейт да. Чындап акыйкатсыздык бул жерде. Себеп дегенде биз 17, 18, 20 жылдан бери алды. Ушул жерде жашап келебиз. Бала чакабыз уже чоңоюп калды. Ошол үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен, адамдар менен коштур бардыгын былтыр мурдагы жылы сатып алган адамдын ээси кылып чыгарып атат да. Ошо сатып алганда ушу жерге келип көрүү адамдан көрүп алат да жерини. Ушу 12 үй адам жашап атса, кантип ушу 100 миңге сатып алды? Мына биз ошондой бизди кошуп сатып алган болобу? 100 миң сомго. Ушу үйүбүздү көрүп, бала чакабыз менен жашап атканыбызды көрүп туруп 100 миң сомго сатып алган кандай акыйкат болот дейсиз? Биз мына чоңдор кайрылат эдик. Биздин угушубузга караганда Бекболот ошо Сартмырзаев Умаралы, Сартмырзаев Бекболоттор жогорку кеңеште отурган спикерибиз Нурлан Шакиевдин жердеши экен. Шайлоолордо ошо Бекболоттун атасы колдоп чуркап берген экен. Биз дагы баягы ушунчалык коркконубуздан сураштырат экенсиң, бул кандай бала, кайдан келди деп. Ошого ушундай бир кептерди угатасың. Кептерди угатабыз ошондойчу. Анан өзүнүн бир тууган байкеси да чоң жумушта иштейт экен, мамлекеттик жумушта. Ошолорго таянып эле бул Шуманын жери деп даже бул жака оперлерден өйдө чакырганбыз түн ичинде. Ким экен ошо? Ошону биз да билбейбиз да. Ал Бекболоттун, ооба, Бекболот болсо такай суббота, воскресенье күнү келип жолубузду тосот. Иш күн эмес күндөр келет да. Анан биз мисалы воскресенье күнү балдарыбызды мектепке даярдаштын ордуга бардыгыбызды роудуга салып кетип калды. Аялдарды, эркектерди эмес, эркектерди чыгарганга коркобуз. Муштап эле бир жерден бирдеме кылып койбосун депчи. Аялдардын бардыгын машинага салып алып, түнгү саат 10го чейин роуду долтурдук. Воскресенье күнү балдарыбызды мектепке даярдай албайчы. Ошондо барганда түндө оперлерден өйдө келген. Оперлер келгенде кыйын болуп эле жашап аткан силердики деген да. Анан бизди машинага салып жиберип опер калган. Баргычакта опер уже Бекболоттун сөзүн сүйлөп калыптыр да. Бекболоттун сөзүн сүйлөп калып, биз бүт ошолорду аудио записьтергенби биз да коркуп калдык да, жаздырып алганбыз. Бизде видео материалдар бар. Келип кантип бизди коркуткан, кантип тосуп алган, балдарыбызды могу көчөгө чыккандан балдар чыгат экен да, лентаны үзүп кетсе, кичинекей 17 жаштагы баланы бул жака дайындап койгон. Күндү-түндү кайтарып жүрдү ушул жактачы. Келип сөгүп кетет. Ооба, келип балдарыбызды сөгүп, чоңдорду сөгүп. Бизди да сөккөн. Ама кыш алды үйүбүздө көмүрлөрдү түшүрдүк да, портерлер менен түшүргөндө күнөөсү жок портердин ээлери менен да келип урушат да. Биз эмне кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин биздин да ушул жакка жашап, кенен жашап, документ алып жашаганга биздин да укугубуз бар да. Биз да Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин урматтуу
президентибиз сизге ушу кайрылуу жасайбыз, ушунча элдин көйгөйүн жөн эле таштап койбойсуздар деп үмүттөнөбүз. Баардыгыбыздын көйгөйүбүз бир, ушул бизге документ чыгарып берсеңиздер, мына кыздарыбыз, балдарыбыз бүтүп атат, эртең жогорку окуу жайларга тапшырганга бизге прописка керек экен, справкалар керек экен. Сиздерден сураныч ушуну жакшылап чечип берүүңүздөрдү, өз көзөмөлүңүздөргө алып, жеринен келип жолу кетишиңиздерди суранабыз. Атайын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич баш болгон жетекчилер, мамлекет жетекчилерине кайрылуу жастык элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровго, УКМКнын башчысы генерал-лейтенант Кыргыз Республикасынын баатыры Камчыбек Кыдыршаевичке, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору юстициянын генерал-лейтенанты Табалдиевичке, Кыргыз Республикасынын ИИМ жетекчиси милициянын генерал-лейтенанты Улан Омакановичтерге кайрылуу жастык элек. Ошону атайын окуп койсом, муңзарларын уктуңуздар, булардын чын жүрөктөн эзилип чыккан сөздөр. Кайрылуу, улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич жана урматтуу Акылбек Үсөнбекович, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Токторалиевич, Улан Омаканович, сиздерге 12 үй бүлөнүн атынан үй жайыбыздын жана жерибизден ажырап калуу коркунучуна байланыштуу биздин укуктарыбызды жана кызыкчылыктарыбызды коргоону өтүнүп кайрылууга мажбурбуз. Биз 12 үй бүлө 15-20 жыл мурун жер тилкелерин сатып алып, ошол жерге үй салганбыз. Ушунча убакыттан бери бардык тийиштүү төлөмдөрдү төлөп, электроэнергия, суу, таштанды жана башка кызмат акыларын өз убагында төлөп, мыйзамды сыйлаган катардагы жаран катары эптеп тиричилигибизди кылып келгенбиз. Кудайдын колдоосу менен адилеттүү, элин ойлогон бийликтин келиши менен үйлөрүбүздү мыйзамдаштырып алабыз деген үмүтүбүз чоң эле. Учурда кээ бир колунда бар адамдар тарабынан жер тилкелерибизди талашып, үйлөрүбүздү бузуп, анан бул жерди өз кызыкчылыгында пайдалануу талабы коюлуп жатат. Булар байуу үчүн жан талашып жатышса, биз 12 үй бүлө бул жаркчылыкта жөн гана жашоо үчүн жалданылбас кылуудабыз. Бул үйлөр биздин болгон байлыгыбыз, тирегибиз, жашоо тарыхыбыз. Башка эч нерсебиз жок. Биз 12 үй бүлө мүчөлөрү 86 адам. Тагдырыбызга коркунуч туудурган көйгөйгө байланыштуу сиздерге өкүнүү менен жана өтүнүү менен кайрылуу кылабыз. Биз Кыргызстандын жарандары мындан 15 жыл мурун жер алганбыз. Жана ушул жылдар бою сүйүү менен, эмгек менен ушул жерге үй жайыбызды түптөгөнбүз. Бирок азыр биздин бактыбыз, тагдырыбыз, тынчтыгыбыз жана үй бүлө бекемдигибиз коркунучта. Биздин укугубузду жана мүлкүбүздү сыйлабаган байлар өз кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн бизден үй жайыбызды, жерибизди таштап кетүүнү талап кылышууда. Бул адилетсиздик жана адамгерчиликсиздик. Улуу урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, конституциялык укуктарыбыздын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарыбыздын гаранты катары сизге кайрылабыз. Бул кырдаалга кийлигишип, биздин мүлкүбүздү өзүн билемдиктен, байлыкка таянып бурмаланган аракеттерден, атайын пландаштырылган, керектүү баскычтардан пайдаланып, амалкөйлүк менен түзүлгөн схемалардан биздин өз убагында жөнөкөйлүк менен билбестиктен кетирген каталарыбыздан пайдаланып, адамгерчиликсиздик, адилетсиздик менен бизге каршы жүрүп аткан аракеттерден сактоону суранабыз. Улуу урматтуу президент, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, УКМК төрагасы, башкы прокурор, ИИМ жетекчиси, биздин билишибизче, сиздер дагы жөнөкөй карапайым куттуу үй бүлөдө чоңойгонсуздар. Сиздердин бүгүнкү даражаңыздарга жетүүңүздөр үчүн ата-энеңиздер кандай кыйынчылыктардан өткөндүгү бир Кудайга маалымдыр. Биздин да 12 үй бүлөдө кичинекей балдарыбыз, өсүп келе жаткан уул кыздарыбыз бар. Кээ бир үй бүлөдө майып балдар, кары картаңдарыбыз бар. Жөн гана жашоо үчүн аракет кылып күрөшүүдөбүз. Бүгүнкү күндө ар бир үй бүлөдө психологиялык абал өтө оор. Биздин үйлөр жөн эле ылай дубалдар эмес, жөн эле тосулган жер тилкелери эмес. Алар балдарыбыздын чоңойгон, өзүбүздүн агарган көгөргөн жерибиз, жүрөгүбүздүн соккон жери. Биз жана биздин үй бүлөлөрүбүз үчүн бул бейпилдиктин жана коопсуздуктун сакталышы үчүн сыйынабыз. Биздин өтүнүчүбүздү өтө олуттуу карап, мыйзамдуу укуктарыбыз менен кызыкчылыктарыбызды коргоо үчүн зарыл чараларды көрүүнү суранабыз. Урматыбыз менен 12 үй бүлөнүн арыз муңун кагазга түшүргөн коомдук жактоочу
бул 12 үй бүлөнүн көйгөйүн уктук. Бизге кызык да, могу жерде айланма жол бияна чыкса, Орто Азиядагы эң чоң базарлардын бири Дордой базары турат да. Эгер бул Алматика көчөбүз деп коет, ошо менен жол тыгыны жок болсо, 20 мүнөт ичинде ошол борбордун так ортосуна барасыздар да. Ошол жерде ак үй турат, ошол жерде президентибиз отурат, кичине жибек жол менен ар түзүмөр УКМК турат имараты да. Бирок ошончо мына кичинекей Бишкектин четиндеги жерде ушундай бир 90 жылдардагы бир кыйын кырдаалдардай болуп, карылардын коркуткандай болуп турганына биз аябай таң калып отурабыз да. Анан шума деп койсо эле, шумастан Аламидин рибиси эчтеке кылбай коркуп калса, ал шума деген ким экен деп аябай биз суроо жаралат да. Ушуну биз коргоо органдарына кайрылат элек, ушу шума деген ким? Аламидин рибисине да кайрылып, ушу кандай киши болду экен да, ушу шума десе эле баары токтоп кала тургандайчы. Анан бул адамдар эмне үчүн ушундай коркутуп калуу керек? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, анан баары чечилип, бул жарандар деле башка жарандар сыяктуу амнистияга илинип, мындай жерлерин ээси болуш керек да. 20 жылдан бери жатып, анан улам ээс алмашып, анан 100 миңге сатып алган жерден ар бирин сотуктан $4000 сурап жаткан аябай бизге таң калтырып жатат да. Бул адамдар өзүлөрү айткандай өмүрүндө доллар кармап көргөн эмес да. Эгер 16 миң, 20 миң доллар болсо, ушул жерде турбай башка жактан эле сатып алып үй салып кетмек да. Бул айтпаса деле белгилүү. Анан бул иликтөөнүн башы болду, жарандарыбыздын кайрылуусу болду. Биз жакында 13 майда сотто болот экен, Аламидин сотунда, райондук сотунда, аны да чалдырып беребиз. Анан экинчи тарап болгон Бекболот фамилиясы ким эле? Сакмырзаев. Бекболот Сакмырзаев мырза, сизге кайрылабыз. Мүмкүн болсо экинчи тарапсыз 5 жердин ээси деп атат сизди. Ушул жерге келип берсеңиз, жарандар менен жолугалы чогуу, адвокаттарыңызды алып келиңиз. Мынакей адвокаттары турат, эл менен жолугуп, ушуну коомчулукка ачыктап берели. Сиз аябай коркутуп атыпсыз. Элдер айтып атат мынакей. Үркүтүп атыпсыз, жолдун баарын тозуп атыпсыз. Мояктын баары тозуп алат экенсиз, милицияга баш бербейт экенсиз. Келиңиз, ачык болсун, баары ачык жеткирели. Анан биздин спикер Нурлан Шакиев менен да байланышыңыз бар деп атат. Ошого атаңыз жүгүрүп берген экен шайлоодо. Биз ошо Нурлан Шакиевдин Жогорку кеңештин басма сөз кызматына да кайрылабыз. Кандай байланышы бар ошо Бекболот Сакмырзаев менен Нурлан Шакиевдин спикердин кандай байланышы бар? Ошондой эле бул иштердин ушундай бир өңүттөн кетип, элдер айткандай бир өңүттөн кетип атканына жогорку тараптын тиешеси барбы? Ошонун баарын тактаганга аракет кылабыз. Бул биздин иликтөөнүн биринчи бөлүгү болду. Экинчи бөлүгү сотто уланат. Ошондой эле экинчи тараптардагы биз ачык элдер менен чогулуп, маселени кабыргасынан коюп чечүүгө баарыңыздарды чакырабыз. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.